Бүгүн Жалал-Абад шаарындагы Кыргыз Петролиум компаниясынын нефти сактоочу жайында өрт чыкты. Жеринде компаниянын кызматкерлери өрттүн алдын алып өчүрүүгө үлгүрүштү. Өрт чыкты деген кабар бөлүмгө жетери менен 4 техника өчүрүүгө келди. Бул көрүнүш катардагы машыгуулардын бири болчу. Бизде жылда совместно ошо ОМЧС Жалал-Абад шаары менен плановый ошо учение өткүзөбүз. Ошо бизде өзү сценарий боюнча план разработка кылабыз. Кандай бизде өзү завод ичибизде командалар бар, противопожарный. 5 та команда бар. Азыр көрүп атасыздар, ошо гидранттар бар. Аларды комплект ошо лафетный столдор бар, пушкалар деп коебуз. 2 пожарный насос бар, дизельный и электрический. Ошолор экөөнү иштетебиз. Кудай сактасын, ЧП болуп калса. Акыркы учурларда өлкө аймагында өрт кырсыктары көп катталып жатат. Өкүнүчтүүсү тилсиз жоонун аркасында адам өмүрлөрү дагы кыйылууда. Бул иш-чаранын алкагында өрт коопсуздугунун алдын алып, керектүү шаймандар менен камсыздалгандыгын билүү максаты коюлган. Аталган компанияда жетиштүү деңгээлде өрт өчүрүүдөгү шаймандар бар. Алардын канчалык деңгээлде ишке жарамдуулугу ушундай машыгууларда байкалат. Атайын медицина кызматкерлери дагы стартта туруп, өз убагында жардам көрсөтүүгө даяр болушат. Бүгүнкү машыгууда биздин бир кызматкерибиз ожог алды. Ага биз өзүбүздүн биринчи помощь көрсөтүлө турган тийиштүү бүт жардамдарды көрсөттүк. Мындай машыгуулардын өтүп туруусу бизге, биздин кызматкерлерге дагы жакшы. Бул машыгуудан биз тажрыйба алабыз. Өрттү өчүрүүдөн көрө анын алдын алган дурус. Демек, өрт өчүрүү кызматы мындан ары дагы өндүрүш жайларында ушул сыяктуу окутууларды тынымсыз жүргүзүүнү улантышмакчы. Биздин өрт өчүрүүчү автоунаалар келгенге чейин бул жерде Кыргыз Петролиум компаниясынын өзүнүн өрттүн өчүрүүчү кошундары иштеди, көрдүңүздөр. Бир топ бул жерде суу жеңчелерин жаңылаштыр, бир топ өзгөрүүлөр бар экен. Бизден 4 өрт өчүрүүчү автоунаа тартылды. Мындан сырткары анын ичинен бир өрт өчүрүүчү шатыбыз тартылды. Белгилей кетсек, Кыргызстанда акыркы сутка ичинде 41 өрт кырсыгы катталган. Алардын ичинен 8-и Жалал-Абад облусунда болгон. Ал эми өрттү өчүрүүгө 47 бөлүм тартылгандыгы айтылат. Мунара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.